кандай кыймыл аракет жасап, кандай максатка жетким келип атат, жашоодо кандай бир көрүнүктүү иш жасагым келип атат деп ошол максаттарды аныктап алып туруп, ошол максаттарга кандай кыймыл аракеттер, фокусту кайсы багытка берсем, ошондо көбүрөөк өзүмө пайда келтирем, элдерге да пайда келтирем деп аныктап алып, жыл бүткүчө дал ошол маанилүү кыймыл аракеттерди жасашыңыз керек. Мына ошондо жылдын аягында сиз кадимкидей 2 эсе өскөн болосуз. Эң аз дегенде 2 эсе. Колуңуздан келсе 4, 5, 10 эсе деле өсүшүңүз мүмкүн. Ал бир гана өзүңүздүн колуңузда жана сиздин аракетиңизде. Анда эмес, урматтуу мекендештер, сизге ушу келе жаткан 2025 жылы албан ийгиликтерди каалайм. Сиз ойлогон, кыялданган ой максаттарыңызга кыймыл аракет жасап жетиңиздер.